Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Туптуура бир жума мурун биз сиздерге Ош шаарыбыздын азыр күндөгү абалы кандай тууралуу видео ролик жарыя кылганбыз. Комментарийге көпчүлүгүңүздөр калтырыпсыздар. Бир жумада кандай өзгөрөт экен, ошону чагылдырып бериңиздер деп, мынакей туптуура бир жума өттү. Бүгүнкү күнүбүздө Ош шаарыбыз кандай абалда экенин сиздер менен толук көргөзүп бермекчибиз. Азыркы учурда биз Ош шаарыбыздын так ортосунан орун алган Сулайман тоодо турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле айлана жапжашыл сонун көркүнө келип калган. Бул учурда көпчүлүгүңүздөр эс алган чыкчыңыздар, зыярат кылган чыксыңыздар. Бирок бүгүнкү кырдаалга байланыштуу баарыңыздар үйдө отурасыздар. Ошондуктан аз да болсо сиздерге жылуу маанай тартылуу максатында биз ушул жакка чыктык. Азыркы учурда Ош шаарыбызды үстүнөн кандай көрүнүшүн көрүңүздөр. Бул көрүп турганыңыздардай ХБК тараптагы үйлөр. Жогорудан көрүнгөндө. Бул тарап болсо район жактан келаткандагы үйлөр. Бул болсо элибизге дайыма кызмат кылып келаткан Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясы. Филармония тараптан келечек жакка өтүүчү көпүрөбүздө дагы дээрлик машиналар жок, кыймыл жок. Шаарыбыз көрүп турганыңыздар тып-тынч. Бул тарап болсо Ош шаарыбыздын кире бериши, арка тараптан кирип келатканда Ош мунарасы. Азыркы учурда дагы эч кандай өзгөрүү жок, болгону айлана чөйрө көркүнө келген. Бирок өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал ошол бойдон. Сиздерден дагы бир ирет суранып кетебиз. Үйүңүздөрдөн чыкпастан тартип бекем сактап, колуңуздарды антисептик менен чайкап, бет капты тагып, кол каптарды тагып, ар дайым гигиенаны толук сактасаңыздар, буюрса, бул кыйынчылыктан дагы биргеликте чыгып кетебиз. Мына ушундай оор кырдаалда Кыргыз Республикасынын желеги Сулайман тообуздун башында кыргыз элибизге дем күч берип, кыргыз эли эч качан сыноолорго сынбай турганын далилдеп, мынакей желбиреп турганы көрүнүп турат. Ош шаарыбызда намазга чакырып азан айтылууда. Тилекке каршы мечиттерибизди жаап койду. Ошентсе дагы азанчыларыбыз өз кызматын аткарып, элибизде намазга чакырык жасап аткан убагы. Буйруса Аллахым мына ушул илдетке дарылап, шифасын берип, аманчылык болсо, батыраак мечиттерибиз ачылганы Аллахым насип эткен болсун. Биз ылдыйдан жогору көздөй чыгып келатканда дарактар эч кандай гүлдөгөн эмес экен, бирок бийик жерине жеткенде моундай сонун гүлдөгөн дарактарды көрүп атабыз. Буйруса элибиз дагы, жерибиз дагы мына ушундай болуп гүлдөп, жыргалчылыкта жашоону Аллахым насип эткен болсун. Сиздер үйдө отурганда биз аз да болсо сиздерге жакшы маанай тартылуу максатында шаарыбызды алып берип атабыз. Бул тарап болсо Ош мамлекеттик университети. Эч кандай студенттерибиз дагы келбестен азыркы учурда үйлөрүндө онлайн окуп жаткан учуру. Араванский тарапта дагы кыймыл жок. Бир жума мурункудай эле абал өзгөргөн жок. Буйруса жакшы болот бардыгы. Акыркы жолу Сулайман тоого качан чыкканыңыздарды комментарийге калтырыңыздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Шаарыбыздын так ортосуна барып, азыркы учурубуз кандай болуп атканын сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Мынакей достор, азыр эле түшүп келатканда маанайды көтөрүп, аябагында жапжашыл болуп айлана мына ушундай дүйнөдөгү болуп жаткан окуяга эч кандай кабар жоктой эле айлана чөйрө көркүнө келиптир. Караңыздарчы, маанайды көтөрүп, өтө сонун Кыргызстаныбыздын
керемет жерлери. Азыр эле биз Сулайман тооздан түштүк. Аранский тарапка жол алдык. Бул тарапта болсо жолдо эч ким жок. Бардыгы токтогон. Бул жакта дагы блокпосттор коюлган Аранскийдин ортосуна. Эл аябай көп жүргөн центр болгон. Аранскийде дагы эч ким жок. Биз болсо азыр филармония тарапты көздөй жол алдык. Азыркы учурду көрүп алып, баштагы убакка келип калгандай эле болуп атсаңыздар керек. Анткени башта машиналар аз болуп, шаарыбыздагы дагы ушундай эле болуп турса керек эле. Азыр эми машина көбөйүп, шаарларыбыз пробка болгондо, мындай учурду көптөн бери көрүп элек болчубуз. Азыр эми биз болсо элибизди продукталар менен камсыз кылып аткан бир гана базар иштеп атат. Ошол тарапка баралы, Теш Ташка барабыз. Биздин билишибизче жападан жалгыз базар ушул жак иштеп атат. Анткени элибизде продукталар менен камсыз кылып туруш керек. Бул тарапта базар кызуу жүрүүдө. Азыркы учурда биз мына ошол элибизди камсыз кылып турган продукт саткан жерге келдик. Мөмө жемиштер саткан базарда турабыз. Бааларын сиздерге көрсөтүп кетели. Бул алмалар болсо 60 сомдон экен, а булар болсо 70тен. Бул алмалар канчадан? 75 сом. 75 сомдон. Баштагы баалар канча эле? Баштагы баалары мынау базар жабылгандан бери түшүп кетти десең, мурда кымбатыраак. Мурда кымбат эле, азыр арзандап кетти, А булар канчадан? Лимон канчадан? 320 сом. 320 сомдон килограмм, Булар кымбаттап кетти. Булар кымбаттап кетти. Өзбекстандан келген товарлар кымбаттап кетти. Помидорлор канчадан азыр? Помидор 320 сом койдуса. 320га чыгып кетти, 120 сом. 120дан. Базар саат канчада ачылып, канчада жабылып атат бул базар? Базар саат 7де ачылат. Кечки мал адеттен кийин саат 7де жабып кетти абыз, 8ге чейин жетиш керек. Комендантский саатка чейин жетиш керек. Үйгө жетиш керек. 7де жабып атабыз. Картошкалар, пияздар баардыгы элге жетиштүү келип атыптыр бул тарапта. Баалар канчадан бул жерде картошкалар? Картошкалар оптовыйда 35-36 болуп атат. 37-38 сатып атат мына. Чоңдору. Майдалары мына 30 сомдон булар. 30 сомдон мына майдалар. Пияздар оптовыйда 27 болуп атат. Килограммда 30 сатып атабыз. Сабыздар 16дан болуп атат, килограммда 18-20 берип атабыз. Рахмат чоң. Бул болгарскилер канча сомдон? Бардыгы 300 сомдон. Бардыгы 300 сомдон, килограммы ошондо? Килограмм. Булар азыркы учурда кайсы жактан келип атат? Өзүбүздү Өзбекстандан келип атат, Чегара кыйынчылыксыз эле өтүп атабы? Билбейм. Адамдар.
Piyazın bağları 28 сомдон болот. Картошканын 37, сабыз 18. Кымбаттаган жокпу же ошол сынадан кымбаттады же төмөндөдүбү? Ошол Мурдагы баадан. кымбаттады бир аз. Кымбаттады, бир азга. Теш-Ташта мөмө жемиш базарында тонналап баргандай мөмө жемиштер, жер жемиштер келип атыптыр. Кыжалат болбосоңуздар болот, анткени баарыбызга жете турган продуктлар бар экен. Бул жакта дагы базардын ичинде тонналап мөмө жемиштер, жер жемиштер сакталып турат экен. Ол тарап болсо Теш-Таштан Шейиттөөнү көздөй келаткан жол. Бул тарап менен биз азыр блокпосттор коюлган экен. Ошондуктан базардын ичи менен түшөбүз. Базардын ичи менен түшүп, район жакка өтөбүз. Турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдарды сатуучу жайлар дагы жабык мынакей. Талай иштерине керектелүүчү жабдыктар сатылчу бул жерде. Бул болсо базардын ичи. Вещевой жака кирип келип калдык ошондо. Бул жактан район жакка өтүп кетебиз азыр. Жол жабык экен бул тарапта. Артка кайтабыз. Базардын иштери дагы жабык. Өтүп атканбыз, биз бул жака кайдайбызбы? Шейиттөө жактан келип, базардын ичи менен районго өтөйүн дегенде, Вишойдо жолдорун жаап коюшуптур, ошондуктан биз айланганы туура келип атат. Шейиттөө менен азыр ХБК тарапка, район тарапка барабыз. Бул жакта дагы жолдор жабык экен, азыр өткөн аракет кылып көрөбүз. Май кызматкерлери дагы өз ишин аткарып жүрүшөт. Шейиттөөдөн чыгып, Горгай жака келип калдык буюрса. Горгай тарапка келдик. Бул жакта дагы адамдар аз, машинелер жок. Кей бир гана зарлы иши барлары жүрөт окшойт.
Бул жерди билсеңиздер керек. Кайсы жер экенин? Терек базар, Жыгач базар. Терек базар, Жыгач базар. Стройка керектелүүчү буюмдар сатылчу базар бул жак. Көргөйдөн бурулганда эле кыргыз экенин таңазалаган Манас атабыздын эстелиги жарк этип көрүндү. Караңыздарчы кандай гана шаарыбызга көрүк берип турганын. Акырындап ХБКга да кирип келдик. Бул жакта абал дагы тынч. Аскер кызматкерлери өз милдетин так аткарып, коомдук тартипти көзөмөлгө алып турган учур экен. Уноо тетиктерин саткан Кудайберди базардагы азыркы учурда ишин толук токтоткон. ХБК тараптан Ошский район тарапка карап бурулдук. Бул жакта машиналар бир аз көбүрөөк экен, эмнеге дегенде жашоочулар жыш жайгашкан аймак десек болот. Манас ата Кечи району. ХБКдан чыгып район жака келип атабыз. Каныки ресторанынын жанына кетип атабыз. Бул тарапта дагы эч ким жок. Тартипти ушундай сактап берсек, буйруса баардыгы жакшы болот. Район жака дагы кирип келдик, буйруса. Бул тарапта жагдай жакшы. Келечек базарына жакындап калдык. Бул жакта дагы адамдар жок. Машиналар жок. Бардык ишкерлер иштерин токтотуп үйлөрүндө отурушат. Ыраазычылык билдиребиз. Тартипти бекем сактаган кыргыз элибизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Буйруса жакшы күндөр алдыда. Ош шаарыбызда күн кирип, күн батканы калды. Домута тараптан ушул тарапты байланыштырган көпүрөдө кетип атабыз. Айлана чөйрөнү караңыздарчы. Ош шаарыбыз сонун көрүнүнө келип калыптыр, бирок тилекке каршы элибиз ушул айлана чөйрөдө чыга албастан үй толтурган кези. Урматтуу достор, сиздер үйүңүздөрдө зеригип атасыздар, билип атабыз. Көчөгө чыккыңыздар келди да, бирок биз сиздерге ушундай шарт түзүп, YouTube'дан эле Ош шаарыбызды кандай экенин көрүп алсаңыздар болот. Ошондуктан атайын сиздер үчүн съемкаларды тартып жүргөн учурубуз. Караңыздарчы, желегибиздин кандай сонун желбирип атканын.
Ош шаардык мэриясы. Наукатский подъем тарапка бурулатабыз. Коменданттык саат башталышына дагы аз гана убакыттар калды. Ошондуктан uzun ötmedi. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Ош шаарыбыз бүгүнкү күндө кандай абалда экенин көргөзүп бердик. Кандай болгонун комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар, Сейит Продакшн YouTube каналына катталыңыздар. Азыркы учурда майк кызматкерлери коменданттык саатка даярданып жаткан учур экен. Буюрса 1 сааттан кийин коменданттык саат башталат, ошондуктан сиздерден суранабыз, эч ким сыртка чыкпаңыздар. Коменданттык саат кечки саат 8ден эртең мененки 7ге чейин уланат. Азыр биз дагы үйгө сапар алдык. Биз менен бирге болуңуздар.